Assalamu алейкум. Иманнур Кадырбеков. Жол эрежелерин бузгандыгы үчүн штраф көбөйдү. Эми түшүнөм, кырсык азайсын, айдоочуларда жоопкерчилик көбөйсүн деген маселе болуп атат. Бирок урматтуу президенттин өкүлү, башкасын билбейм, мына чоң шаарларда, Бишкекте, Ошто жолдордун тең жарымы эле яма, уңкур-чуңкур. Айланып өтөмдөгү чекти жанагы сызыкты кесип өткөнгө туура келип атат кээ бир жерлерде. Ошол эле мезгилде жолдор аябай тар түшүп калыптыр. Ташкенттикин караңыз, Алматыныкын караңыз, жолдору кеңири, биздики тар. Анын эки жагына дагы парковка жок болгондугуна байланыштуу көп кабаттуу. Машиналарды коюп коет экен. Маршруткалар турган мезгилде эки линияны бир ээлеп кыйшыктырып алат экен. Ошодон өтөйүн десең эле ал жакта ГАИ турат. Ушуларды бир чечип туруп андан кийин ушул маселени көтөрсө жакшы болот эле, бул биринчи. Экинчиси, кечээ 2 күн мурда мага Россиядан жарандар кайрылды. Апасы менен кызы бирдей наркотик менен, баңгизат менен кармалыптыр. Бул маселени көтөрүп атабыз, айтып атабыз. Мурда бирден түшсө ак жеринен. Азыр болсо подстава деп коет муну. Ошо жайган торуна түшүп калып атат. Ошо жактагы билбейм, нарко барондорбу, нарко бизнестин өкүлдөрүбү же органдар менен биригип алып иш кылып атабы. Мурда бирден түшсө эми апасы кызы үй бүлөсү менен түшүп атат. Ушуну миграция кызматына айттык эле. Аэропорттордо, тиги вокзалдарда поезд турган. Рекламаларды кылгыла, барганда эле жакшы айлыгы бар, кыска учурда байып кетесиң, карьераң алдыга кетет деген bir жарыяларга ишенип кирип албагыла, курьер деп алып туруп, силерди подстава кылат дагы, ошентип камап коет деп. Чырактай кыздар балдар камалып, эми апасы менен кызы кошо камалып атыр. Ушул боюнча Ички иштер министрлиги, Тышкы иштер министрлиги бир нота жөнөтүп, биргеликте атайын комиссия түзүп, же следственный группа түзүп туруп бир карайлычы. Эмне үчүн Россияда ошондой кулактандырууну жарыялагандар кармалбайт дагы, ошого алданып баргандар кармалып камалып атат. Канча балдардын, кыздардын тагдыры талкаланып атат. Ушул боюнча бир жакшынакай иштеп коелучу. Анан камалгандарды бул жака экстрадиция кылыш өзүнчө бир проблема болуп атат. Ушул аманаттар боюнча бир протоколдук тапшырма берип койсоңуз, иштесин. Биздин мекендештердин ар биринин тагдыры биздин мойнубузда аманат. Чоң рахмат.